Сакал жөнүндө айтып берсеңиз. Агышта көп нерсени билчү эле. Нарбекеде адам мындай көп нерсени билген киши болчу. Бирок ал киши негедир мындай толук кандуу мындай толук эч нерсе бизге айткан жок. Бирок бир отурганда гана бир сөз айтып калды да, ошо биз ушул багыш болусу биз ошо 2-3 атада биякта экенбиз, биз тиякты аксы Алабукадан келиптирик. Анан кийин ошондо айтып атат Стамбек саламдык болбой эле силер Стамбек тоо болбойсуңарбы деген аксакалдын бир сөзү болду да. Анан кийин биз баягы аталарыбыз баягы ал учурда мындай санжаранды билген эмес, сураш билген эмес экен да. Анда учур ошондой болчу, мезгил ошондой болчу. Анан ошо Нарбек аксакал менен маяк коруп отурганда ошо бир сөзүн айтып калды да. Ошол бул Айманбеттин атасы ошол Стамбек Датка деген болгон экен, 6 жыл аксы Алабукада болуш болуптур. Анан революцияга орустардын саясатына каршы чыгып, анан ошондо бир согушкан мезгилде ошол айтат да, ошол бир Накешакен айткан сөзү бир орустун ошо полковнигин неме кылыптыр да, мергенчи экен да, ошо атканда ошо аттан түшүп 200-га жакын орустардын солдаттары ыйлаган дейт да ошондочу. Анан Стамбекти кубалашып, булар ары бери кубалаганда анан кийин чоң апабыз таластык болгон экен, ошондо 3 баласы менен Айманбет, Рыскулбек Тобуша аягын таластырып үстүгө качып кеткен, өзү Афганистанга өтүп кеткен экен. Анан Афганистанда ошол жакта жашап калыптыр да, ошо Накешакен айтымына караганда. Анан ошол кара Киров району, ошо Кировдон бир посол болгон экен. Ошол посол болуп ошол жака барып калганда, ошондо Стамбекке жолуккан дейт да. Бир сөзүбүздө ошондо жолукканда айтыптыр. Мен ошол аягым 3 жетим бала менен ошол жака кеткеле, багыштар кандай өткөрүп жатат деп неме кылса керек да. Ошо деп сураган экен да, ошол посолдон. Анан ал киши да ал учурда баягы Союз учурунда мындай азыркыдай эмес, көпчүлүгү болбойт, саясатка аралашкан болбойт деген маанайда мындай жайылган эмес да. Анан ошол учурда эле ошол посолдун айтымына караганда ошол айтып келиптир да, ошондо Афганистанда Кабулдун прям центринде ошондо 2 этаж гостиницасы менен ресторан болгон экен, ошо Стамбекте аткан. Ошол учурлардычы. Анан дагы Ошондо кайсыл жылдар болуп калат ошто? Ошондо айтам, точкосун биле албай атабыз да кайсыл жылдар. Анан кийин бир учурунда Жайлоо акебиз бар, ада айтып калды. Багышыбыздан чыккан Аман Палван жөнүндө айтып калды. Ошондо Баймырза чоң атабыз бала кез экен, 17-18 жашында. Ошондо биздин чоң аталар менен отурганда Стамбек чоң атабыз Аман Палван отурганда, Аман Палван өтүгүн кийип көргөндө жоон билегине чейин жеткен экен, санына чейин өтүгү. Ошо 18-17 жашында адам чоң балбан болгон экен. Ошо Аман Палван ошол немеге өтүп кеткен дейт да, Афганистанга ошол учурда. Ошо биздин чоң аталар мененчи. Ушундай маалыматтарды айтышат да.